Анар кичи району биз турган жер. Ал эми көчө Рыспай Абдыкадыров атындагы көчө. Бул жерде дайыма унаа тыгындары жаралып маселе болуп келет. Анын негизги себеби катары адистер жана жергиликтүү ушул жерде жашаган көрүп атасыздар, көп кубаттуу үйлөр дагы абдан көп. Жашоочулар мэрияга, жергиликтүү бийликке дайыма арызданып десек да болот, же болбосо кайрылуу иретинде да айтып келет. Ушул көчөдө негизги унаа тыгынын жараткан жана биздин тынчтыгыбызды алган бул көчөдөгү 3 тойкана же болбосо кафе ресторандардын маселесин карап берсеңер деген маселе менен кайрылат. Анын бири мына ресторан Арзу рестораны. Астында Акниет сода борбору бар маркети. Бул жерде дагы күн сайын той болот. Кечкисин бул жерде кеминде бир 100-150 автоунаа дайыма тыгынды жаратып, керек болсо мына көп кубаттуу үйлөрдүн арасына чейин, көчөлөрдүн баарына кирип, толтуруп мындай жүрүүгө же болбосо басууга, унаасы менен жашоочулардын ары бери чыгуусуна тоскоолдук жараткан учурлар абдан көп. Бир дагы унаа токтотуучу жайы жок, өздөрүнүнчү. Бүт баары келген коноктор көчөгө, жолго, домдордун, көп кубаттуу үйлөрдүн арасына унааларын токтотуп келишет. Ал эми Абдыкадыров көчөсүндө Арзу ресторанынан кийин эле катар уда жайгашкан 2 ресторан бар. Алардын бири Элдорадо рестораны, андан кийинкиси Айлин рестораны. Экөөнүн ортосундагы аралык дээрлик бир 20 метр дагы чыкпайт. Экөөнүн тең, унаа токтотуучу жайы жок. Көрүп атасыздар, арты көп кубаттуу үй. Ресторандардын артында. Алдында жашыл зона, бир дагы унаа токтотуучу жайы жок. Бирок 200дөн кем эмес тойлорду, ар кандай иш-чараларды алып бул жерде элдерди кабыл алып атат. Ошондуктан жашоочулардын суранычын, шаар тургундарынын унаа тыгындарынын алдын алуу боюнча кайрылууларын эске алуу менен аталган ресторандарды же болбосо кафелерди өзүнүн багытынан башка багытта иштетүү боюнча жергиликтүү бийлик, мэрия бүгүндөн тарта ээлери менен сүйлөшүү иштерин жүргүзүп атат. Же болбосо унаалар үчүн бул жерге токтотуучу жай куруп бериш керек. Эгер маселе чечилбей турган болсо, дагы эле унаа тыгындары жарыла бере турган болсо, багытын өзгөртпөй иштей беребиз деген чечимди кабыл алышса, анда жергиликтүү бийлик тарабынан аталган ресторандардын коммуналдык туташкан электр энергиясы, суусу жана тейлөөсү токтотулуп, ишмердүүлүгүнө мындай чектөө коюлушу мүмкүн. Анткени бул жерде дайыма унаа тыгыны жана жашоочулардын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук жараткан учурлар абдан көп.